Биз колдонгон желим идиштердин ден соолукка зыян экенин билчү ойлоңуз. Желим пакет, желим идиш, желим бөтөлкө, айтор жашообузду пластиксиз элестете албайбыз. Окумуштуулар пластмассанын негизги курамы болгон бисфенол тукумсуздукка, ички органдардын иштөөсүнүн бузулушуна алып келерин аныктап чыгышкан. Ошондуктан пластмасса идиштерди колдонууда жөнөкөй эрежелерди билип алыңыз. Желим бөтөлкөдөгү суусундуктарды алгандан кийин биз аларга салат же вареньяларды куюп коебуз. Бирок мындай суусундуктар үчүн жасалган бөтөлкөнү эки же андан көп жолу колдонуу уулуу заттардын бөлүнүп чыгышына алып келет. Бул айран же йогурт куюлган бөтөлкөлөргө да тиешелүү. Ошондуктан варенья жана башка азыктарды айнек идиште сактаганга аракет кылыңыз. Ал эми атайын тамак аш үчүн чыгарылган контейнердин түбүндө 5 деген сан жазылуу же вилка менен кашыктын белгиси бар. Мындай пластик идишти көп жолу колдонсо болот, бирок жогорку температурада зыяндуу заттарды бөлүп чыгаргандыктан микроволновкада тамак ашты ысытуу сунушталбайт. Ал эми күнүмдүк жашоодо колдонгон салафан пакетте тамак ашты үйгө алып келген соң азык-түлүгүңүздү идиштерге бошотуп алыңыз. Бирок экологдор колдон келсе желим пакеттин ордуна көп жолу колдонуучу баштыктарды колдонууну сунушташат. Пластмасса пайда боло электе биздин ата-бабалар азык-түлүктү экологиялык таза куржундарда жана жыгач айнек идиштерде сакташчу. Эң жакшысы желим идиш ордуна жыгач айнек же фарфор идиштерди гана колдонуу. Себеби пластмасса суу жана топурактын составын дагы бузат. Топуракка түшкөн пластмасса уулуу химиялык заттарды бөлүп чыгаруу менен сууга кошулат. Ал топурак жана суудан өсүп чыккан өсүмдүктөр кайра эле биздин ашказаныбызга түшөт. Дүйнөлүк океандардагы таштандылардын 80% да пластмассадан турат. Деңиздеги жаныбарларда жер үстүндөгү жаныбарлар сыяктуу эле желим баштык бөтөлкөлөрдү жеп алып, ашказаны сиңире албай, өлүмгө же ооруга дуушар болушат. Экологдордун эсебинде жыл сайын 10 миңдеген канаттуулар, киттер, тюлен, ташбака жана башка жаныбарлар пластик таштандынын айынан өлөт. Пластмасса климаттын өзгөрүшүнө да чоң таасирин берет. Экономикалык кызматташтык жана өнүктүрүү уюмунун маалыматы боюнча 2019-жылы пластмасса 1 миллиард 800 миллион тонна парник газын бөлүп чыгарган. Парник газы болсо дүйнөдөгү аба ырайынын өзгөрүп, температуранын жогорулашына алып келет. Муну өлкөбүздө жайында адаттан тыш ысык болуп, кыштын жылдан жылга кыскарып жатканы менен түшүндүрсөк болот. Мындай кырдаалда пластмасса идиштерди колдонуудан акырындык менен баш тартып, таштандыга ыргытпай атайын тапшыруучу жайларга алып барып берсек болот. Мисалы, Бишкектен чогулткан желим таштандыларыңызды тазарга тапшырсаңыз болот. Ал үчүн тиркемесин App Store же Play Market аркылуу телефонуңузга көчүрүп алыңыз. Кененирээк маалымат алуу үчүн бул номерге чалсаңыз болот. Ошондой эле желим бөтөлкөлөрдү өзүнчө бөлүп таштандыга ыргытсаңыз, аны бөлүп алуу башкаларга ыңгайлуураак болот. Муну менен сиз айлана чөйрөнү таза кармоого жана өзүңүздүн ден соолугуңузду сактоого көмөктөшө аласыз. Сиз менен мен Альбина Айбек кызы болдум. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө аман туруңуз.